мемлекеттик университетинин Бакыткен мемлекеттик университетинин санарип көндүрүмдөрүнүн борборун күтүп атканбыз. Эмнегедир алар байланышка чыкпай атышат. У меня большая просьба тогда, Надия, продолжите переговоры с Бакытским университетом, и, может быть, они присоединятся чуть позже. Мен атым Банур Абдиева, Деги Конуш долбоорунун координатору болом. Биз кезектеги вебинарга биздин Австриядагы мекендешибиз Мержан Канатбекова айымды чакырганбыз. Чындыгында бул вебинарды биз чыдамсыздык менен жайдан бери күткөнбүз. Мына ушул күн бүгүн болуш керек. Биз Мержан менен Чөйрө платформасында үстүбүздөгү жылдын июль айында Швейцариядагы Люцерн шаарында таанышканбыз. Чындыгында Люцерн шаары ушунчалык санариптеги биздин мекендеш жылдыздарыбызды чогултуп, биз баарыбыз бири-бирибизге убада бергенбиз. Кыргызстанды карай, мекенди карай, өзүбүздүн болгон жардамыбызды тартуулайбыз деп. Чындыгында Мержан айым биздин мекендеш жылдызыбыз, өзү Нарындын ак талаасынан болот, өзү жөнүндө өзү айтып берет деп ишенемин. Жана бул лекцияны мен ушунчалык унт коюп укканмын, и албетте сиздерге дагы тартуулайм, чакырам, абдан жакшы маалымат аласыздар деп ишенем. Рахмат сизге, Мержан, сизге сөз. Рахмат Банур эже. Мен анда баштай берейин. Бул жакта толук эле көрүп жатабы слайдтары, бир страница болуп. Режим отображения өзгөртүп коесузбу? Азыр режим докладчик болуп көрүнүп калды бизге. Display settings ачып туруп, ошол жерден дублировать слайд деп койсоңуз. Азыр мен экинчи экранга алайын. Келгиле, анда Мержан айым настройка кылгы чакта мен атай тааныштырып кетейин. Бул жерде 3 борбор тең кошулду. Бизде Ош мамлекеттик университетинин санарип көндүрүмдөр борбору, Ысык көл мамлекеттик Тыныстанов аттагы университетинин санарип атындагы санарип көндүрүмдөр борбору жана Баткен мамлекеттик университетинин борбору кошулду. Андан тышкары жеке окуучулар дагы чакырылган. Алар дагы кошулуп, баарыбыз угуп жатабыз. Экрандын жогору жагында display settings дегенди ачсаңыз, жанда стрелканы ошонун ичинде duplicate басып койсоңуз. Окей. Хорошо. Саламатсыздарбы баардыгыңыздарга? Азыр саламатсыздарбы баардыгыңыздарга? Мен Банур эже айтып кеткендей, Австрияда азыр магистратураны бүтүрүп, ошол эле университетте Вена техникалык университетте магистратурада окуйм. Ошол эле университетте жаш изилдөөчү болуп эмгектенип жатам азыр. Бүгүнкү жолугушуубузду биринчи жолугушуудан мурун көбүнчө негизи STEMде окуган же STEM багытында иш алып барган мугалимдерге, окуучуларга деп ошого ылайыкташтырылып даярдаган болчу. Сиздер дагы бирок жеңил эле болот деп ишенем. Так, анда баштай берели. Бүгүнкү негизги максатыбыз болсо кийинкидей болот. Эмнеге суперкомпьютер жөнүндө маалымат, суперкомпьютер деген эмне, анын колдонулган багыттары, кайсыл тармактарда колдонулат, жана суперкомпьютерди биздин жөнөкөй компьютерден эмне айырмасы бар,
ар кандай түрдөгү суперкомпьютерлер бар, алар менен бири менен болгон айырмасы эмне, ошол жөнүндө жана эң аягында Маркони Италиядагы суперкомпьютер менен таанышуу жана кыскача практика кылуу менен аяктайбыз. Биринчи суперкомпьютер жөнүндө баштай берели анда. Бул суперкомпьютер деген өзү эмне, биздин жекече колдонуп жаткан персональный компьютерибизден эмне менен айырмаланат? Бул суперкомпьютер деген параллелдүү бир нече компьютердик системалардан турган параллелдүү иштеген компьютер болуп эсептелинет. Ошол эсептер суперкомпьютер бул массалык түрдө татаал же маалыматтар жүктөлгөн маселелерди иштетүүгө багытталган да. Бул жерде массалык түрдө татаал деген сөздү дагы чечмелеп кетким келет. Эмне деген экен? Бул массалык түрдө татаал деген болсо, сиз эгерде көбүнчө мисалы математиктер жакшы билсеңиздер керек, бул деген өтө жөнөкөй тил менен айтканда, мисалы биз кийинки эсепти, бул эсепти баардыгы эле билсе керек, парабола эсебин. Бул эсепти чыгарууда мисалы параболаны деген эгерде x'ти 0 менен 10 миллиондун ортосундагы ар бир сандарга коюп чыгара турган болсок, сиз канча убакыт сарптайсыз жана жөнөкөй компьютер канча убакыт сарптайт жана параллелдүү иштеген компьютер канча убакыт сарптайт, ошону карашыбыз керек болот да. Бул эң эле жөнөкөй эсеп болот. Биздин мындайча айтканда мобильный телефонубуз деле муну оңой эле чыгарып кое алат да, 10 миллион, аларга кыйынчылык деле эмес. Жана бул парабола жөнөкөй эле уравнение болуп эсептелинет да. Бирок эгерде мисалы бул уравнение ала турган болсокчу, Navier-Stokes equation дегенде, балким мисалы бул азыр бакалаврда окуп жатсаңар, бул уравнение жөнүндө көп маалымат болбошу мүмкүн. Бирок жалпылап айтканда муну уравнение эмес, мисалы неме катары ала турган болсок, мисал катары ала турган болсок, бул жерде деген, мисалы бул жерде көрүп турасыңар, бул жерде арал жайгашкан жана булуттардын кыймылы да. Булуттардын кыймылы эмнеге жараша өзгөрөт? Аба ырайында болуп жаткан шамалга жараша өзгөрөт. Кайсыл жакка кыймылдаш керек? Эмнеге бул жакта арал турган жерде булуттардын кыймылы башкача болуп кетет да? Себеби бул аралдын бийиктигине дагы жараша шамал бул обжект катары алсак болот да. Шамал келип атканда тоскоолдук жараткан үчүн бул жерге чачырап кеткен да. Ушундай сыяктуу эсептерди мисалы биз колубуз менен эсептөөгө мүмкүнчүлүк жок да. Ошол себептен эгерде кийинки эсептер, кийинки визуальный видеону көрсөңөр дагы жакшыраак түшүнөт болушуңар керек. Бул жерде ар кандай бирдей эле убакытта мисалы суу берилет. Flow деген негизи суу эмес, жалпы эле суунун агымы же аба ырайынын агымы, газдын агымы, ушулардын баардыгы flow деп англисче айтып коебуз да. Ошол бирдей эле берилгенде ар кандай геометрикалык формаларга байланыштуу кийинки агымы кандай болуп өзгөргөнүн көрсөңөр болот да. Видео ойноп жатабы, ошондо тастыктап койсоңуз да. Ооба, болуп жатат. Видеодо карасаңар бирдей эле суу агымы берилет, бирок ар кандай геометриялык формаларга байланыштуу андан кийинки агымы кандай өзгөргөнүн. Ушундай өзгөрүштөгү кубулуштарды эсептөө үчүн биз татаал уравненияларга муктажбыз да. Мисалы жана башта көрсөтүп кеткенде Navier-Stokes. Анткени бул жердеги ар бир агым, мисалы жашыл бул агым болуп эсептелинет да. Ар бир агым мурунку точкасына байланыштуу, мурунку точкасына дегенде мисалы бул жердеги менен бул жердеги эки башка болуп атат да. Бирок мен кийинки ага турчу агымым болсо мурунку жактагы байланыштуу болот да. Буларды эсептеш үчүн улам артка жактагы точкаларга муктажмын да. Анан ошон үчүн болсо эсептер болсо татаалдашып кетет да эсептегенде.
мисалы коёндун сүрөтү бул өтө эле кийинкисинде татаалдашып кетет да. Анан буларды эсептегенге дейин көбүрөөк эсептөөгө көбүрөөк неме керек болот, компьютердик муктаждык керек болот. Булар болсо эң биринчи кайдан келген? Мисалы, эң биринчи мисалы суперкомпьютерди же болбосо ушундай татаал кылыштарды каяктан мисалы эсептеп каяктан чыгарганбыз? Эң биринчи Ричардсон 1900-жылдары аба ырайын эсептей турчу математикалык модельдөө иштеп чыккан. Бирок ал учурда деген азыркыдай биздин эсептегенге суперкомпьютерибиз же жөнөкөй компьютерибиз деген ал моделин иштегенде бүгүнкү эртеңки күндүн аба ырайын эсептеш үчүн андан көбүрөөк убакыт сарптаган экен да. Ошол себептен ал учурда ал математикалык модельдөө мындайча айтканда жараксыз болуп калган да. Бирок кийин суперкомпьютерлер чыга баштаганда, биринчи суперкомпьютер ENIAC чыккандан кийин ушул аба ырайын прогноз кыла турчу эң биринчи прогноз болуп эсептелинет, эң биринчи математикалык модель болуп эсептелинет. Андан кийин калгандары, андан кийин башка биздин күнүмдүк болуп жүргөн кубулуштарды, физикалык кубулуштарды андан кийин чыгара башташкан да. Бирок ошондон кийин мисалы аба ырайын эсептөө же болбосо азыркы күндө көп колдонулуп аткан искусственный интеллект, ошолор кийин өнүгүп баштаганда. Бирок булардын баардыгына деген биздин кандайдыр бир эсептей турчу компьютерге муктаж болгонбуз да. Андан бери 1952-жылдан бери көптөгөн суперкомпьютерлер чыккан болчу. Алардын азыркы эң биринчи орунда турган болсо бул Frontier, кийинкисиндеги Fugaku, Lumi. Frontier Америкага байланыштуу, Американын суперкомпьютери, Fugaku Японияныкы, Финляндияныкы Lumi, Summit кайра Американыкы, Sierra тоже Американыкы. Америка в основном азыр суперкомпьютер боюнча биринчи орунда турат да. Бирок мисалы баардыгыбыз эле азыр персональный компьютер колдонуп жатканда, аларды деле билебиз го канчалык кимиси кайсынысы дагы күчтүүрөөк иштейт. Мисалы i7 болсо i5ке караганда дагы күчтүүрөөк иштейт. Же i9 i5ке караганда дагы көбүрөөк иштейт деп биз мындай сравнительно салыштыра алабыз да. Жана башка мисалы RAMге салыштырабыз, жана башка ушундай сыяктууларга салыштырып бере алабыз да. Суперкомпьютерди салыштырып атканда мисалы эмнеге көңүл бурушубуз керек, жана ага кетирип аткан инвестицияда канчалык көп инвестиция кетириш керек, эмнеге жараша эсептешет, аны көбүнчө канчалык мощный экенине жараша эсептейт да. Бирок канчалык мощный экенин эсептегенде бул канча ичинде процессор бар. Мисалы бул Frontier азыркы учурда июндан бери биринчи орунда келе жаткан суперкомпьютер да. Буларды деген эсептөө үчүн, салыштыруу үчүн мындайча айтканда Linpack benchmark деп коет да. Benchmark деген өзү салыштыруу деп түшүндүрсөк болот да. Суперкомпьютерлерди салыштыруу дегенде мисалы жөнөкөй эле матрицаны билебиз, dense matrix менен sparse matrix же dense matrix дегенде баардыгы толтурулган матрица, sparse матрица дегенде көп жерлеринде нолдору бар болгон матрицаларда. Эгерде бунун мисалы обратный матрицасын табыш үчүн барыңар көбүнчө же инженерияда окусаңар, математиканы окусаңар, муну билсеңер керек. Кайсынысы жеңилирээк болот? Dense баардыгы толтурулган матрицадабы же болбосо кээ бир жерлери пустой болгон матрицанын обратныйын табыш жеңилирээк болобу? Ошого жараша мисалы Linpack benchmark'та болсо биринчи матрицаны тандашат, баардыгы толтурулган болуш керек. Ошондой учурда эле обратный матрицаны табыш көп убакыт талап кылат. Эгерде мисалы силер могу 3x3 эле матрицаны өзүңөр таап туруп немесин обратныйын тапсаңар, канча убакыт кетиресиңер?
анан бул компьютер канча убакыт кетирет да. Денс матрицаны деген в основном аябай жогорку деңгээлдеги матрицаны алат. Жогорку деңгээлде дегенде немеси жагынан дагы, туурасы жагынан дагы, узуну жагынан дагы жогорку деңгээлде болуш керек да. Денс дегенде экөө тең бирдей болот да. Спарс матрица алганда аны оңой эле чыгарылып калат да суперкомпьютерлер. Ошон үчүн баардыгы толтурулган матрицаны алып туруп, мисалы 10 суперкомпьютерди салыштырып атсак, бирдей эле матрица берет. Анан параллельно чыгарышат. Мунун баардыгы кимиси кайсы батыраак бүтүрсө, ошол жеңүүчү болуп чыгат да. Андан кийинки тема болсо суперкомпьютердин колдонулган багыттары. Биринчиси мисалы математикалык модельдөө, бул математикалык модельдөөсүз кылыштары болбойт болуш керек. Ошон үчүн бирок математикалык модельдөөдөн кийин дагы муну эсепке же эсептеп чыгарбасак, анын бут эле пайдасы жок болуп калат да. Техникалык химия, техникалык физика, computational fluid dynamics мен силерге көрсөтүп берген видео болсо ушул багытка кирип кетет да. Кийинкисинде азыркы эң актуалдуу болуп аткан тема бул машинное обучение, искусственный интеллект, глубокое обучение, ушулар да кирет да. Бул жакта мисалы эмнеге азыркы учурда искусственный интеллектте суперкомпьютер көбүрөөк колдонулуп атат. Анткени ал жакта компьютер үйрөнүш үчүн көбүрөөк убакыт талап кылат жана көбүрөөк маалымат керек. Мисалы, эгерде адам менен салыштыра турган болсок деле, 10 жаштагы бала менен анан 5 жаштагы бала канчалык экөө бирдей эле өнүккөн болсо, канчалык экөөнү кантип салыштырсак болот, канчалык көп нерсе билерин салыштырсак болот. Же болбосо 1 жаштагы менен 5 жаштагыны, 1 жашта жаңы эле эмгектеп басып баштайт, жана 5 жаштагы уже чуркап калган болот да. Бирок демек ал көбүрөөк чуркаганга көбүрөөк убакыт сарптаган, көбүрөөк мындай иштеген да. Ошол сыяктуу эле канчалык көбүрөөк данныйлар болгон сайын суперкомпьютерге муктаждыгыбыз дагы ошончолук көбөйүп атат. Кийинкисинде Маркони деген суперкомпьютер, бул Италиядагы суперкомпьютер. Мен 2 жума мурун эле өзүм конференцияга барып катышып келгем, ошондо деп атайын тартып алгам да. Биз негизи өзүңөр деле жазып көрсөңөр суперкомпьютер чыгат, бирок детально мисалы бири менен кантип байланышкан ушул видеодо жакшылап көрсөңөр болот да. Суперкомпьютер жана айтып кеттик го эң башында, бул бир нече процессорлордон турган, параллелдүү иш алып барган компьютер болуп эсептелинет деп. Ошондой эле могул ар бири бирден ичинде жайгашкан ар бири бирден процессор деп алсак болот. Бул жердеги IBM, Lenovo, Dell, HP сыяктуу компаниялардан биргелешип чогулган суперкомпьютер. Бул жакта өйдө жакта дагы мисалы могул кеткен проводдорду көрсөңөр керек. Бул бири-бирине кантип туташыш керек. Мисалы, жөнөкөй эле тил менен айтканда 1000 процессор болсо, 1000 процессор бири-бири менен туташып туруш керек да. Жана үн азыр угулуп атабы, үн болгон себеби анткени охлаждение кылып туруш керек суперкомпьютерлерди, ошон үчүн ичине киргенде аябай шумно болот да. Ар бири өз-өзүнчө бири-бирден эмес,
ушул көрүп аткандардын баардыгы бир компьютер. Так. Так, кийинкиси андан кийин практикалык мисалы суперкомпьютерди кантип колдонобуз жана кантип каяктан колдонсок болот да, ошол боюнча бир аз айта кетейин, көргөзө кетейин. Мисалы эң биринчи бул персональный компьютеримде мен персональный компьютерим маңдайымда турган үчүн колдонуп атам да. Бирок жанагындай мисалы чоң компьютерди барып кантип колдонушубуз керек жана параллельно ошол эле 100 киши же параллельно 1000 киши ошо бир эле компьютерди кантип колдонсо болот да. Эң биринчи бул ошол суперкомпьютер жайгашкан центрга, серверге байланышыбыз керек VPN менен. Андан кийин болсо суперкомпьютерге мен азыр Marconi'ге байланышпайм, бирок ар бир бул жакта в основном исследовательский центрлар өздөрүнүн кичинекей суперкомпьютерлери болот да. Бул азыркы мага берилген Невер университеттен берилген Невер суперкомпьютер, ошого кирип көрөлү. Биринчи кире турган болсок, мисалы бул Невер деген суперкомпьютердин аты. Бул болсо мага берилген ошол суперкомпьютердеги атты RRAG дегенди. Эгерде чыга турган болсо, эми дагы жакшыраак көрүнөт болду экенби. Так, бул RAG мага берилген аты суперкомпьютерди. Эми бул суперкомпьютердин мисалы данныйларын текшерели. Мындайча айтканда, кандай архитектурага ээ экенин LSCPU менен текшерсек болот. Кандайлар бар экен? Мисалы бизде бир персональный компьютерде бир CPU болот, бул суперкомпьютерде 8 CPU бар экен. Жана ар бири же 32 биттик же 64 биттик компьютерлерде. Модели AMD суперкомпьютер в основном азыр Lenovo'да колдонуп жаткан. Так, ушул жакта болсо эми бир нерсе, эгерде симуляция кылып көрө турган болсок, мен азыр иштеп жаткан бир симуляция болчу, ошолордун бирөөсүнө көргөзөйүн. Ичинден мындай кылсаңар болот. Суперкомпьютер менен дата центрдин дагы айырмасын айта кетейин. Эгерде дата центр суперкомпьютер деп өзүңөр Google'га вбивать этсеңер, мындай бирдей эле формадагы бири-бирине окшошкон эле мындай сүрөттөр көрүнөт да, бирок айырмасы дата центрларда алар данныйларды сактаганга багытталган. Суперкомпьютерлар данныйларды сактаганга болбойт. Мен ошол симуляция кылып аткан учурда эле
памятька муктажым бар, бүткөндөн кийин ал результатын алам дагы болду, андан кийин ал жакта сактай албайм да. Анткени сактасаң дагы канча колдонсоң суперкомпьютерди ошончолук көп төлөшүң керек болот. Так, бул жакта анан данныйларды кантип киргизишибиз керек? Мисалы, бир жактан бул жакка өзүм персональный компьютеримде бул жакка кантип өткөрөм? Аны деген персональный компьютерден бул жакка ушул өзүңдүн эле персональный компьютерден өткөрсөң болот. Анан кайра алып атканда дагы ошондой эле алабыз да. То есть мен ал суперкомпьютер менен эч кандай байланышым жок, бул жактан эле управлять этебиз да. Мисалы, азыр биздин азыр мисалы папкага келгенден кийин болсо parskript деген файлды биринчи ачып көрөлү. Бул ичиндеги файлда мисалы эгерде башында көрдүкпү, биз 4-8 CPU'буз бар болуп атат, бирок 8 CPU'ну тең колдонушум керекпи же колдонбой эле койсом болобу да? Бул дагы кылып аткан, мисалы, симуляция кылып аткан эсебиме жараша эле өзгөрөт да. Мисалы, бирди деле коюп койсоңор болот, бирде, бирок ал айырмасы деле жок да, персональный компьютер же бул жакта болуп аткан. Бул жакта мисалы симуляцияга берерден мурун компиляция кылыш үчүн канча CPU керек, ошону беребиз да. Мисалы, 4 CPU керек экен, 4тү беребиз. Ошол жактан эле айырма болот. Анан MPI run дегенде бул C++га айырмаланып, MPI дегенде MPI бул параллельно кластердин арасында параллельно компиляция кылыш үчүн берилген команда. Бул жактан чыгып, эми ушул менен эле симуляция кылып көрөлү. Бул жакка карасаңар, жооп 17 16 70 has been submitted. Бул демек уже сабмит кылынды да. Андан кийин эгерде текшере турган болсо, QSub мен кайсынчы, то есть бул уже бүтүптүр.
Проект, this is okay. Oh, Christina. Okay. Так, уже бул бүтүп тур, анткени мурун дегенде результатында пар 66 эле, азыркысында уже 70 болуп чыгыптыр. Ушундай болот, бул жакта аутпутун чыгарганда азыр жөн эле сандар эле чыгат, айырмасы деле жок да. Аны кайра визуализация кылып, мындай көрүнүктүү немеге алып келиш керек болот да. Бирок ушундай колдонулат немеде суперкомпьютерге кирем десеңер, то есть, допустим, эмнеге эгерде менин өзүмдүн личный суперкомпьютерим жок болсо, личный эмес, бирок мен чыгара турчу эсептен, демек мен башка исследовательский центрларга барып, же болбосо ушул коммерческий суперкомпьютерлерге барып эле аларга заявление жазып, мен ушундай мага керек болот деп чыгарсаңар болот да, ал жака барып иштегендин кереги жок. Персональный эле компьютерди колдонуп иштесек болот. Жана в основном суперкомпьютерлердин исследовательский центрларда анчалык жогорку деңгээлде, мисалы коммерческий Frontier сыяктуу суперкомпьютерлердин кереги жок да. Бизге мисалы биз иштеп жаткан исследовательский центрда ар биринде өзүнүн, ар бир центрдин болсо өзүнүкү бар. Буга мисалы эмне себептен коммерческий суперкомпьютерлерге аларга акча төлөп, өздөрү акча төлөгөн ордуна өздөрү кылышат, анткени ошол эле убакытты, ошол эле акчаны кайра курганга сарпташса болот да. Ошону менен бүтүрө берейин. Так, эгер башка суроолоруңар болсо, ошолорду жооп берсек болот. Эң жакшы болот. Чоң рахмат, Мержан айым. Анда эмесе биздин катышуучулар суроо берсин. Барбы суроолор? Менде суроо бар, Мержан айым. Вот погода жөнүндө айтып берсеңиздер, канча деңгээлде биздин аба ырайы так билдирет бизге, жана ошол боюнча. Аба ырайы жалпы так эле берилет, себеп дегенде аба ырайында көп факторлор ойнойт да, мисалы эң негизгиси эле шамал, жана ар бир регионго өзүнчө эсептелиш керек да, шамалдын ылдамдыгы, кайсыл жактан келип жаткандыгы, жана ар бир ошо точкага жараша эсептеген үчүн так 100% так болот деп айта албайм, потому что бул прогноз эле да. Кээ бирде мисалы шамалдын ылдамдыгы, скоросту өзгөрүп калса, ошондо мисалы өтө так болбошу мүмкүн да. Бирок азыркы изилдөөлөр боюнча негизи 80-90% так эле болот. Демек, бизде вот кайсы суперкомпьютер менен байланышат биздин метеорологдор? Ошол жөнүндө дагы айтып бересизби? Биздин именно Кыргызстанда өзүбүздүн суперкомпьютерибиз жок, ошого байланыштуу өзүбүздөн чыкпайт деп айтсам жаңылышпайт болушум керек, өзүбүз эсептебейбиз десемчи. Аны сырттагы негизи бул аба ырайын эсептей турчу өзүнчө исследовательский центрлар бар да, в основном негизи ошол жактан эсептеп баардык жака жөнөтүшөт да. Бирок аба ырайы үчүн эле суперкомпьютер алуу бул мындай өтө деле инвестиционный жактан өтө деле жакшы инвестиция болот деп мындай айта албайм да. Бирок мисалы азыркы учурда жанагы искусственный интеллект, тем более Кыргызстанда IT
багыты аябай жакшы өнүгүп келе жаткан үчүн искусственный интеллектте бул мындай must деген нерсе да, обязательно керек деген нерсе. Бизде мисалы эгерде жок болсо, биз сырттагы ресурстарды издей баштайбыз, аларга акча төлөп, алардын ресурсун колдонуп, бирок ошонун ордуна шашпай, эми убакыт менен өзүбүздүкүн түзсөк, негизи дагы жакшы болот. Чоң рахмат. Катышуучулар. Суроолорду берсеңиздер болот азыр. Ага, так, Эльнура Айым Жолдубаева, сизге суроо. Сизге микрофон. Саламатсызбы? Бул бизде мисалы Кыргызстанда ошо интеллект жай менен колдонсо болот дегендер, андан башка дагы эмнеге колдонсо болот, анан баасы кандай болот? Же ошо компьютерлардын баарына туташтырганга жакшы түшүнө албай калдым да, ортосунан кирип калыпчы. Анан ошо общий мисалы алып бир как сервис сыяктуу кылып компьютерларды кылат го, же атайын программа кылып орнотуп турабы ушул жагын. То есть иштөө функциясын жакшы түшүнө албай калдым да, ошо ортосунан кирип калыпчы. Иштөө функциясы негизи эгерде мисалы бир суперкомпьютер курам десеңиз, анда атайын заказ кылып алдырыш керек болот да. Эгерде сиз өзүңүздүн колуңуздагы эле компьютерлерди колдонуп, анда суперкомпьютер кылам дегенде, бул суперкомпьютер эмес, в основном мындай параллельное программирование кирип калат да. Суперкомпьютер кылыш үчүн атайын мисалы Lenovo, Dell компанияларга менен байланышып, аларга заказ берет да, потому что CPU-нун физический структуралары башкача болот. Биздин эме персональный компьютердин CPU-сундай болбойт да. Жанагы экинчи сурооңуз кантип түзсө болот деген ошондой болчу. Бизде Кыргызстанда менин билишимче суперкомпьютер боюнча азырынча өздөрүнүн жок деп билем, менин билишимче жок деп билем да. Азыр эгерде алардын CPU-сун канчалык акча каражат сарпталат, көп эле каражат сарпталат, анткени канчалык CPU кошооруңузга жараша өзгөрөт да. Мисалы, эгерде 10 эле CPU болсо, сизге сиздин жазып аткан жумушуңузга 10 эле CPU жетиштүү болсо, анда 10 эле CPU менен жазасаңыз болот да. Анда азыраак акча сарпталат. Эгерде 100 кылам десеңиз, анда дагы көбүрөөк сарпталат. Урматтуу катышуучулар, дагы суроолор? Игу. Суроолор барбы сиздерде? Менде суроо бар эле. Бул суперкомпьютерлардын, мисалы үчүн жана Европа же батыш өлкөлөрүндө колдонулганы көбүнчө учурда ошо сиз айткандай жана научный же кандайдыр бир чоң эсептөөлөргө муктаждыкка колдонулуп жатпайбы? Эгерде кандайдыр бир мындай практичныйраак, более приземленный сыяктуу бир задачаларга колдонгон мисалдар барбы? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Албетте бар, ооба. Эң эле жөнөкөй мисалы машинное обучение да. Машинное обучениеде модельди тренировать этип атканда, эгерде сиз байкасаңыз керек да, бул компьютерде, мен персональный компьютеримде тренировать этип атканда, эгерде 1000 датам бар болсо, ал аябай ысып кетет да. Эгерде ошонун ордуна эле суперкомпьютерди колдонсо болот. Бул эң эле жөнөкөй эле мисалы примерде машинное обучение азыркы учурда бул жөн эле немеде эмес, исследовательский центрда эле эмес, мындай эле жөнөкөй эле компанияларда деле колдонуп баштады да. Эң эле мисалы пример бере турган болсом, бизде 3-4 жылдан бери Бишкекте камералар коюлуп, номерлерди детект кыла турчу камералар бар да.
ошолорду мисалы тренировать этсе болот, башка нерселерге дагы, башка нерселерде дагы детект кылганга. То есть бул жөн эле чоң исследовательский батыш өлкөлөрүндө же АКШ өлкөлөрүндө исследовательский центрларда эле колдонулбайт. В основном Frontier бул коммерческий да, коммерцияга багытталган суперкомпьютер. Анан ошол себептен биз дагы жөнөкөй эсептерде эле коммерческий болгон үчүн мисалы коммерческийге байланыштуу суперкомпьютер түзсөк болот. Же болбосо ошого багытталган изилдөөлөрдү алып баштасак, анда өзүбүз эле муктач болобуз да. Жана ошол жөнүндө дагы бир аз айта кетсем, эгерде окуучуларга кызыктуу боло турган болсо, бакалаврды бүтүргөндөн кийин бизде Кыргызстанда в основном көбүнчө жок, computational science деген программаларчы. Бүтүргөн математиканы бүтүрүп, химияны бүтүрүп, канчалык деңгээлде программирование менен мисалы химияны экөөнү айкалышкан сабактар же болбосо айкалышкан тармактагы жактар өнүккөнүн жакшы айта албайм Кыргызстанда. Бирок эгерде дальше окуйм десеңер, анда ошо computational chemistry, computational biology, computational science деген жалпы программалар бар. Ошого багытталган программаларга окусаңар болот да. В основном негизи IT тармагында STEM багытында бүтүргөндөр аябай квалификациялуу жана жетишсиз кадрлар болуп эсептелинет да. Абдан практический совет бердиңиздер. Вот как раз бизде в основном бакалавриаттар отурушат биздин вебинарда. Мен ойлойм, албетте бул вебинарды биз математика бакалавриаттарга жана программисттерге окугандарга сөзсүз түрүндө таратабыз. Вот. Эгерде суроолор барбы, урматтуулар? Урматтуу катышуучулар? Эгерде жок болсо, албетте биздин Дигиконуш платформа. Суроо бар экен. Да, келгиле. Көрбөдүм. Айта бериңиздер. Бул суперкомпьютерди деген өзүн алыш үчүн примерно канча акча кетет? Өзүн актай алабы ушул акча? Бул суперкомпьютер персональный компьютер эмес. Персональный компьютер эмес, ошон үчүн бул актабайт. То есть мындай персональный кылып алгандын кереги жок да. Ошого алла өзүнө персональный компьютер деген аты жок да өзүнүн. Ошон үчүн компанияларга алыш керек, инвестиция кылыш керек, компания ошого инвестиция кылыш керек же университет инвестиция кылыш керек ошого. Python тили эле колдонулабы же башка тилде да ушулабы? Колдонулат. Эки азыркы учурда негизи эгерде билсеңер GPU программинг жана CPU программинг деп экиге бөлүнөт да. GPU программингге CUDA дегенди үйрөнсөңөр болот. CUDA немеде болсо, CPU программингде болсо Python, C++, Java да деле болот болуш керек да. Башка Pythonда деле бар, C++ да деле бар. MPI деген бул C++ да деген мисалы library катары, библиотека эле катары кетет да. MPI деп издесеңер message passing interface деп. То есть эгерде C++ду жакшы билсеңер, то есть ага мындай просто параллельно ошол бул жакта багыты эмнеге просто библиотека катары эле ачылган, анткени бул бир эки класстарды экөөнү кантип байланыштырасыңар да, экөөнү тең кантип мисалы буга 50%, буга 50% бериш керек да. Ошол максат. Ошон үчүн оңой эле да аны үйрөнүш. То есть эгерде C++ду берсеңер же Pythonду билсеңер, MPI, OpenMP деген библиотекаларды үйрөнсөңөр болот.
Рахмат. Дагы мен көрүп атсам, анда дагы колуңарды көтөргүлө. Вот. Негизи өзүңүз жөнүндө айтып бербейсизби, Мержан? Все-таки кызыктуу. Кандай бардыңар Венага? Эмне болду? Андан мурун энен бүткүтүңөр? Анан дагы кичинекей суроо. Бул вебинарга велосипед менен келдиңизби, Мержан? Велосипедде келдиңизби? Биринчи бул велосипеддин уже бир аз сезон бүтө баштады, бизде кыш келип калды, куртка калды, ошого велосипед менен келген жокмун. Бирок Венада велосипед өзгөчө жайкы сезондо бул биринчи турган транспортто, общественный транспортто. Өзүм жөнүндө айта кетсем, ошо азыркы учурда магистратурада окуйм. Магистратурада математическое моделирование в инженерии деген программа боюнча бир аз эгерде кызыксаңар, тапшырганга же неме кылганга дагы өзүнчө сүйлөшсөк болот. Бирок программа жөнүндө айта кетсем, бул программа Италия жанагы Австрия эки мамлекеттин ортосундагы Erasmus программасы. Италияда в основном теоретический сабактарды алганбыз, математикалык моделдөө боюнча багытындагы сабактар, а Венадагы сабактар практический боюнча, компьютерде жазуу же симуляция кылуу, ушул багытындагы сабактар. Бул программага деген эгерде STEMди бүтүргөн, бакалаврды STEMди бүтүргөндөн кийин тапшырсаңар болот. Инженерлер да тапшырса болот, математиктер дагы, химиктер дагы тапшырса болот. Өзүм жөнүндө андан мурун мен математиканы бүтүргөм, бакалаврды Турцияда Памуккале университетинде математиканы бүтүрүп, андан кийин Кыргызстанда 2 жылдык, 1,5 жыл, 2 жылдын ортосунда иш тажрыйбам бар. Андан кийин магистратурага тапшыргам. Тапшыруу боюнча англис тилинде сабактар, ошон үчүн эң негизгиси, эң биринчи неме англис тилди билүү керек болот. Калгандары ошол эле, эң негизгиси англис тилди билүү керек. Чоң рахмат, Мержан айым. Мен эмне үчүн велосипедди сурадым? Менин инимдин уулу өзүнө мындай чакан машина сатып алды. Анан биз ата энелер отуруп алып что-то туура кылдыбы, туура эмес кылдыбы, андан көрө велосипед алса кандай жакшы болор эле. Биз өтө кубанмак деген мындай дискуссия болду. Бирок өзүнүн чечимин биз албетте сыйлайбыз. Балким ага ошол керектир. Анан сиз абдан жакшы жооп бердиңиз. Кыш келатат. Кыштан велосипеддин сезону бүткөндүр дегендейчи. Бирок мен чакырып кетер элем, албетте бул абдан кызыктуу болду мен үчүн. Сиз менен таанышканда эң менин жакшы көргөн хоббим велосипед деп айтканыңыз эсте. Урматтуу катышуучулар, анда эмесе биз аяктайлы. Аяктоодон мурун бул жерде дагы бир сунуш болду. Эгерде кантип Erasmus программасына өтөм, дагы керектүү ошол жөнүндө лекция керек болсо, мен даярмын дегендей Мержан айым өзүнүн оюн айтты. Эгерде силерге кызык болсо, анда өзүңөрдүн плюстарыңарды коюп, ушуну менен биздин чакан вебинарыбызды аяктайлы. Мержан айым, чоң рахмат. Биз сөзсүз түрүндө программалоо департаменттерге, математика департаменттерге жана математикалык модельдөө департаменттерге бул вебинарларды таратууга беребиз. Биз менен болгонуңуз үчүн чоң рахмат. Сиз менен сыймыктанабыз. Вот, Тыныстанов атындагы университет. Бизде суроо бар дейт. Пожалуйста, университет, силерге сөз. Суроо деле жок бизде. Бизде силерге ушинтип түшүндүрүп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Чоң рахмат. Силердин да окууларыңарга ийгилик каалайм. Келечекте
кайсыл кесиптин ээси болбогула айтини да кошо алып кетесиңер деп ишенем. Анткени IT деле эмес, веб дизайн же веб сайт жазуу эле эмес, андан дагы көп багыттары бар. Кайсы тармакка барбасаңар дагы IT тармагы болоорун билип, ошон үчүн ITни дагы эгерде азыр үйрөнүп жатсаңар да көбүрөөк үйрөнүп, жана кийинки келечектеги кадамыңарды ошого байланыштыргыла деп айтмакчымын. Окууларыңарга ийгилик. Банур эже, чоң рахмат сизге. Баардыгыңыздарга чоң рахмат. Окуучуларга окууларыңарга ийгилик. Сиздерге жумуштарыңыздарга ийгилик каалайм. Эгерде суроолор болсо же бул боюнча же окуу тармагы боюнча линкте Instagram баракчасы жазылган, ошол жактан байланышсаңар болот. Микрофонуңузду Банур Абдиевна. Сиздер менен бирге мына Миржан Канатбекова өзүнүн LinkedIn'де айтты, Instagram'да жана биздин Диги Конуш долбоор жазылгыла, бирге бололу. Кезиккенче. Рахмат.